Эми бул жерде бир маселе бар. Мен муну дагы эми бир жагынан саясат, экинчи жагынан буну айтып өтүш керек. Себеби бул бүгүнкү мен сүйлөгөндөрүм бул мен ойлоймун, кийин тарыхта жазылып калат, кийинки муундарыбыз ушуну окуйт, көрөт, билет, анан ушуну жасалган экен деп билет. Эмне үчүн биз айтып атабыз, 4 көчөнү коюп койгулачы, 4 көчөнү мурдагы жетекчилер ушул жерден ката кетирген деп. Эмнеге ката кетирди? Айтышыңар мүмкүн, эмне ката кетирди деп. Мен коомчулук айтып коеюн, урматтуу коомчулук, урматтуу депутаттар. Бул жерде 4 көчөнү мурдагы жетекчиликтер, жанагы мурдагы Совет Безопасности деп коет. Коопсуздук кеңешинин башчысы Адаган Кимсанбаевич барып, президенттин эмеси менен мурда ошондогу президент киши айтып атпайбы, Адаган Кимсанбаевич айтат, мен дейт президенттин тапшырмасы менен баргам дейт. Ал маалда президент Бакиев болчу. Барып ошо протоколго кол койгом дейт. Биринчиден, ал юридикалык жагынан дагы эч кандай протоколго кол коюуга акысы жок. Ал өзүнүн коллегасы менен, ошо Совет Безопасности Тажикстан менен кандайдыр меморандумга кол койсо болот, келишимдерге кол койсо болот, кызматташтыкка кол койсо болот. Бирок чек ара жөнүндө эч нерсеге кол коюуга анын конституциялык мыйзамдык укугу болгон эмес. Жана койбош керек эле. Бул биринчи ката. Экинчи эми стратегиялык катасы эмне болгон? Булар ушул 275 метр жерди бул Тажикстандын жери. Биз арендага алабыз 49 жылга деп ошого макулдашып протокол жазып протокол кол коюшкан. Биз айтып атабыз, бул эң чоң ката болгон деп. Себеби туугандар, ошол кийин деле бизден деле сурап жүрдү, башка мамлекеттер деле сурап жүрөт. Мына эмне деп коет, чек ара тилкесине жакын жайгашкан аймактарды чек ара тилкелери бүтмөйүнчө эч качан бул силердики деп биз танбашыбыз керек. Эч качан ошо чек ара тилкелери бүтүп, мыйзамдуу ишке киргичекти, бул жер сеники, ооба, туура сеники, мен арендага алайын деген, бул деген ошо сенин жериң деп признавать эткендик болот. Булар ошентип признавать этип коюшат. Да, 4 көчө силердики, биз 49 жылга арендага алайлы деп. Мына 20 жыл өтүп кетти. Дагы 29 жылдан алар бизди айдан кууп чыгат дагы айтат болчу. Бул жер биздики, мына сен кол койгон протоколуң бар. 49 жылың бүттү арендаң депчи. Демек. А булар ошого карабастан кол коюшканда ошол эле мезгилде эмне кылыш керек булар? Мен азыр мына терең изилдегенден кийин билдим. Булар ошол эле мезгилде макул, даже муну силердики 49 жылга биз арендага алдык деп кол койгон учурда эле булар параллельный зеркальный жасаш керек эле. Бул баягы Ходжалоо Воруктун ортосундагы жолду биз арендага алайлы анда биз силерге арендага берейли деп ошону зеркальный жасаш керек эле. Жок, булар тигилерден арендага алгандагы өзүбүздүкүн арендага бербей койгон. Өзүбүздүн территорияны спорный кылып таштап коюшкан. Көрсөтүлөчү мына бул Ходжалоо менен Воруктун эмес. Мына Аксайда. Мына могул жерден мынауга чейин, мына Варукка чейин, мына жолду. Хорошо, силер 4 көчөнү арендага бердиңер бизге, анда биз дагы силерге мынау көчөнү арендага беребиз деп туруп арендага бериш керек эле. Ошондо зеркальный болуп калат эле. А булар болсо, мына биз азыр границаны тактап бүт күчөктү, булар мынау жолду признавать этишкен жок. Мынау жерде Аксай айылын признавать этишкен жок. До сих пор айтып жүрүштү булар. Бул жер деген спорный территория. Бул жерде эч кандай чек ара жок, болгон эмес. Биз эч кандай документтер кол койгон эмеспиз. Аксайыңарды силер жакында эле алып келип алгансыңар. Көчүрүп кеткиле. Бул жер спорный территория. Бул жерди керек болсо ортосунан бөлөбүз, керек болсо бул жер биздики деп ушундай кылып атышты. Ушундай спорго жолду булар өздөрү берип койду, мурдагы жетекчилерчи. Көрдүңөрбү? Мына ошол маалда убактылуу чечүүнүн көздөп отурушуп, келечекке мына бизге 20 жылдан кийинки бизге оор турмуштап келип коюшту. Ошонун негизинде канчалаган балдарыбыз өлдү, канчалаган конфликттер болду. Мына мен азыр жазып берди, канча ошонун негизинде ошол мурдагы жетекчилердин кол койгон протоколунун туура эмес протоколунун кол койгон негизинде стратегиялык катаны кетирген негизинде бизде 55 аскер кызматкери каза болду. 121 аскер кызматкери жарадар болду. 29 и 29 34. Так. 63 жаран каза болду. Так. 253 жаран жөнөкөй жай жаран жаракат алды. Көрдүңөрбү?
Ошонун негизинде, ошо туура эмес жүргүзгөн саясаттын, туура эмес колгон протоколдун негизинде мына ушунчалык адамдарыбыз, 1000ге жакын адамдарыбыз страдать этти. Алар айтып атат, өткөн Адаган Кимсанбаевич айтып атат, бул протокол жөн эле протокол да, муну менен жөн эле туалетке барып койсоңор болот, баяк кылып койсоңор болот деп. Туалетке бардырбайт экен да аны менен. Сенин колуң турат да жерде. Секретарь Совета Безопасности деп туруп, колуң турат да жерде сенин. Кантип туалетке бардыртат? Ошону ар бир жолугушууда мен бетиме такай берип, монтип, мен ушу менен чабышып келдим да. Ошон үчүн 275 метр жерди мен нейтральный кыла албай, ошон үчүн мен булар менен чабышып тытышып келдим да. Мына конца концов, бирок биз аны признавать эткен жокпуз. Мен ошондо дагы айттым, мына биздин комиссия мүчөлөрү олтурат, биз ал протоколду признавать этпейбиз. Ал протоколду туура эмес адам, не соответствующий своим служебным обязанностям человек подписал. Так? Он этого не должен был делать. Анда алар айтып атышты, андай болсо, силер ушуну мамлекет аралык протоколго кол кое берсеңер, көрүнгөн адам келип, силер алар жооп атпайсыңарбы деди. Мына ошондуктан биз, урматтуу туугандар, требовать этип отурушту. Ошондуктан биз ушунун баардык делону изучать этип отуруп, ушулардын баарын анализдеп отуруп, анан кийин Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Бул чыккынчылык беренеси эч качан эскирбейт. Керек болсо, азыр дагы алып келип камап койсо болот. Мындан кийин да камап койсо болот. Мына чыккынчылыктын эмеси каерде жаткан өзөгү. Түшүнүп алыңыздар ушуну. Чыккынчылыктын өзөгү ошол 275 метр жерди тажиктердики деп признавать этип, 4 көчөнү берип койгондугуна жаткан. Ошол эле мезгилде биздин Аксайга кеткен жолду, Варфка кеткен жолду алар тажиктерге биздики деп признавать этире алган эмес. Мына чыккынчылык. Ошондуктан, урматтуу туугандар, бул жолдордун историясы ушундай. Мына 4 көчөнү берчи мага. 4 көчөнү мен айтып коеюн. 4 көчө, булар 275-ти карасаңар туугандар, ошол маалда протоколго кол койгондо дагы билбейм, мас болуп алып кол коюшканбы, же жөн эле кол коюп коюшканбы, мен түшүнбөйм да просто. Мына 275 метр деп могул жерден алышкандагы, мына көпүрө бар го биздин. Мына Көк таштын көпүрөсү. Мына биздин көпүрө бар, ушу көпүрөнү кошуп туруп кол коюп беришкен, Мына 275 метр мунерге чейин келмек. Мына мунерге чейин келип, мунерден кошуп көпүрөнү кошуп туруп, буларга полный доступ кылып, мунияка Саманьон Дох майылдарына доступту беришкен дагы, кол коюп беришкен. Көпүрө дагы буларга өтүп кеткен. То есть көпүрөнү, биз курган көпүрөнү дагы биз булардан арендага кайра алат экенбиз да. 49 жылгачы. Вот в чем вопрос. Эми биз эмне кылдык? Ушул 275 метрди биз кыскартып көпүрөнү өзүбүзгө калтырдык. Мына көпүрө бизде калды эмичи. Эми 253 метр болуп калды мына бул. 275 эмес, 253. Биз ушунусуна чейин көңүл бурдук. Себеби кантип биз көпүрөнү беребиз? Бул көпүрө деген стратегический көпүрө да биздикичи. Мына булар моңолдуп туруп 275ке чейин келген эле бу жерге чейин. Биз муну кыскарттык дагы 253-кө түшүрүп туруп, көпүрө биз тарапта калды. Көпүрөнүн ортосунан бөлөйлү, көпүрөнүн чекесинен бөлөйлү деп приблизительно бир 3-4 ай бир көпүрө үчүн жүрдүк биз, 3-4 ай. Нелерди гана кылбадык. Мен 2-3 жолу Тажикстанга барып келдим. Алар 2-3 жолу бул жакка келип кетишти. Жок көпүрөнү алабыз. 275 метр дегенсиңер, 275 метр макул. 275 метрди кол койгон, булар 275 метрди бизде арендага алгансыңар. Мына протокол дейт. А 275 метрини өлчөп келсек, дагы бир жолу айтам. Мен муну көбүрөөк айтып коюп атам, себеби силерге түшүнүктүү болсун деп атам. 275 метрини өлчөп келсек, көпүрө дагы буларга өтүп кетип атат. Көпүрөнү да булар алып койгон. Арендага биз өзүбүз курган көпүрөнү биз өзүбүз кайрадан арендага алып атабыз. Мына. В чем заключается предательство интересы государства? Вот где лежит предательское отношение к своим обязанностям, своей подписью должностного лица. Ушуну конце концов биз акырында барып туруп, анан кийин мына ушун негизинен чабыш болду. Дагы бир жолу айтайын, эми көпүрө бизде калды, 253 метр болуп калды, 275 эмес. Эсиңерди тутуп алгыла. Мындан ары 253 деп айткыла. Болду. 253 метр болду дагы, көпүрө биз тарапта калды, туугандар.
Ушу менен бул жер дагы нейтральный болуп калды. Бул жерде эми булардыкы да эмес, биздики да эмес, ортодогу жер, бул жер. Бул жер эми мурда булардыкы да признавать этип бергенбиз да. Эми признавать этпестен кайрадан нейтральныйга алып келдик. Бул биздин ушул чегараны делимитациялоо жумушундагы жүргүзгөн эң негизги жеңиштерибиздин бири ушу болду.